Yarım жылга журналга жазылуунун баасы 496 сом. Журналдын бир номеринин баасы 24 сом. Жарым жылда Айша 27 журнал сатып алды. Эгерде журналга жазылганда канча сом үнөмдөмөк Айша? Демек, маселебиздин шарты боюнча Айша жарым жылда 27 журнал сатып алды. Ар бир журналды 24 сомдон сатып алды. Эгерде Айша айына 496 сом төлөп журналга жазылганда, канча айырмасы канча болот? Ошону билишибиз керек. Демек, 27 журналды 24 сомдон сатып алса, ыңгайлуу жана бат көбөйтүү үчүн 27-ни 20 кошулган 7, 20 ондуктар разряды кошулган 7 бирдиктер разряды жана 24-тү 20 ондуктар разряды кошулган 4 бирдиктер разряды катарында, таблица катарында жазып, 20-ны 20-га көбөйтсөк 400, 20-ны 7-ге көбөйтсөк 140, 20-ны 4-кө көбөйтсөк 80, 4-тү 7-ге көбөйтсөк 28. Демек, келип чыккан сандарды таблицада кошобуз. 140, 80, 28. Демек, разряды туш келгидей жазып кошо баштайбыз. Акыркы разрядда бардык сандарда 0, акыркы саныбызда 8. Демек, 8. Ондуктар разряды 4 кошулган 8 кошулган 2. 14. Бирди жогорку разрядка 4 кошулган 1 кошулган 1. Ылдыйкы разряддан алган 1 менен 6. Демек, 648 санын алдык. 648. Демек, Айша 27 журналды 648 сом кетирди. Демек, 648ден биз 496 сомду алабыз. 496 2 4төн 9 алганга болбойт. 14төн бирди карыз алабыз. 14төн 9 алсак 5. Карыз менен 5. 5тен 4 алсак 1. 152 сом үнөмдөмөк. Эгерде Айша 496 сомго бир айга жазылганда журналга. Демек, жообубуз 152 сом.